Татьяна Анатольевна, а можно сделать это? У меня есть слайды. Слайды. Хотела бы, чтобы вы организатором сделали. Можно Ага, будет? сейчас, секундочку. Сейчас мы пока. Так, мы сейчас сделаем. Сейчас, секунду, девочки. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас уникальная встреча посвящена суставам. Как сделать так, чтобы движение было легким до самого последнего дня жизни и чтобы суставы никогда не скрипели. И я передаю слово Дарике Байкачкоровой. Так, Дарика, слушаем. Кеч баарыңарды бүгүн ошо муундар жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүнкү темабыз ошондой болчу. Анан азыр биз Айзададан угалы биринчи ошо муундардын түзүлүшү жөнүндө анатомиясын уксак. Көп киши кире элек го, же кире эмете береликпи? Айтты эле эми 8 анткени 11 мүнөт өттү. Эми убакыт эметеди. Баарыңарга кутман кеч. Бүгүнкү темабыз аябай кызыктуу. Бүгүнкү темабыз муундар жөнүндө. Себеби жана Татьяна Анатольевна айткандай, муундар менен бир 70% мындай адамдардын 70% жабыркайт деп ойлойм да. Бул оору мурун картайган улуу кишилерде эле болсо, азыр жаштарда дагы көп муундар оорулары пайда болду да. Адамдын организминде 230тан ашык муундар бар. Ал муундар буттун муундары, колдун муундары, ошондой эле белибиздеги позвоночник деп болуш керек. Омурткалар. Омурткаларда жана башта дагы ошо муундар бар экен да. Алар муундар сөөктөрдү бири менен бириктирип, анын кыймылдашын шарттайт. Аны мындай кыймылдуу абалда муундарды мынтип, мисалы үчүн мындай айлантып, кыймылдатып, артка мисалы мен азыр колумду муунун кыймылдатып атам, ошонун баардыгын ушул кыймылды муундар шарттайт да. Муундарды түзө турган, эгерде мен азыр мындай эме даярдап койгом, сүрөт көрүнүп атат Ооба, көрүнүп атат. Бул болсо, мисалы үчүн Муун мынакей бул эки сөөк ортосун бириктирип турат да. Мынакей бул муун. Муунду түзө турган сөөктүн учу, мынакей могул сөөктүн учтары гиалин кемирчеги менен капталган. Бул болсо жылмакай болот да. Азыр дагы мен бир сүрөт көрсөтөм. Так. Мынакей. Могул муунду көрүп атасыздар да, Бул муунда жакшылап карасак, бул муун оорубаган, мындай жакшынакай муун да. Бул болсо мынакей эки муун ортосундагы могул көгүш болуп турган бул гиалин кемирчеги. Бул анын бетин жылмакай кылат. Сөөктүн бетин жылмакай кылат. Бул жылмакай болуп турганы анын бири-бирине мындай сүрүлүшүнөн сактайт да. Андан кийин эки жагын карасак, муундун эки жагын карасак, капталдарын чел кабыкчалар бар. Чел кабыкча деп коет. Чел кабыкчанын ички катмарында көптөгөн кан тамырлар жайгашкан. Ошондой эле ушул чел кабыкчадан суюктук бөлүп чыгарат да, ушул чел кабыкча. Ал суюктук мынакей могул муундун көңдөйүн же болбосо ичине толугу менен каптап турат да, ошол суюктук. Бул суюктук синовиальный суюктук деп коет. Мындай шилекей сымал да, шилекей сымал. Ал болсо могул муундун кыймылдашын мындай ыкчам жана жеңил болушун шарттайт жана сөөктөрдүн бири-бирисине урунуудан сактайт ушул суюктук.
эки муундун ортосунда ушундай суюктук бар. Анан мындай могул сыртындагы муундун сыртындагы кемирчектин ичинде же болбосо ички көңдөйүндө мындай баягы сөөк мүлжүгөндө деле билебиз го, кемирчек болот, жумшак кемирчек. Ошол жумшак кемирчек бар да. Ал кемирчек глюкозаминден турат. Бул белок, таттуу белок. Себеби ошол сөөктү мүлжүгөндө дагы, мисалы үчүн төштүн ошол кемирчектери аябай таттуу болот го. Мындай мүлжүп жегиң келет да, же болбосо тооктун ушундай муундарынын кемирчектери дагы аябай жумшак, таттуу болот да. Ошондуктан глюкозамин деп айтылат. Глюкоза бул кант, мин деген бул белок деп которулат да. Ошондой эле эгерде ар кандай оорулар качан пайда болот? Качан могул чел кабыкча, бул эки капталында турган чел кабыкча сууктан же болбосо ар кандай инфекциялардан улам сезгенет. Бул сезгенип калганда суюктукту ашыра бөлүп чыгарышы мүмкүн да. Ошондо ашыра бөлүп чыгарганда бул жерде суюктук толуп кетет дагы, муун шишип кетет. Шишип, кызарып, анан биз билебиз, могул сөөктүн өзүндө мындай нерв жок да, бул сөөк өзү оорубайт. Бул качан ооруну биз сезебиз? Качан ушул чел кабыкча ичине суу толуп, ал чоюлганда аябай муундар ооруп баштайт да. Ошондо бул сезгенип, шишип, ооруп, анан кийин биз ошол ооруну сезип, анан кийин мындай ооруну басыш үчүн иш аракеттерди кылып баштайбыз да. Анан муундар кыймылын дагы жогото баштайт. Биз кан айлануу бар, биз баардыгыбыз билебиз, кан айлануу бар. Кан айлануу менен чогуу бирге лимфанын дагы айлануусу бар да. Мисалы үчүн эгерде ушул муун тизенин мууну деп элестетсек, ушул муундун артында эме бар, без бар. Лимфа келип ошол безге өзүнүн без аркылуу өтөт да лимфа. А безде бул мусоросборник деп коет. Бул жерге жанагы кан менен, лимфа менен келген вирус, бактерия, грибоктордун баардыгы тең ошол безде калып калат дагы. Анан ал безден бери могул эмеге, муунга вирустардын баары тең бери жака чогулат да, грибоктор. Ошондой эле могул чел кабын көрүп турбайсызбы экил жакта? Ошол чел кабында дагы көптөгөн кан тамырлар жайгашкан. Эгерде ошол кан тамырларда, кан айлануусунда бизде көп бактериялар бар болсо, грибоктор бар болсо, алар дагы бери жака өтөт дагы, могу синовиальный суюктук менен ушул көңдөйгө, ушул жерге толуп калат дагы. Анан жана мен айтып аткан могу кемирчектин сыртына конот дагы, ушул жерден ичине өтүп, ал жерде жана таттуу глюкозамин бар да, ошол кемирчекти кемире башташат. Кемире баштап, ошол жерди жеп, мындай ооруларга алып келиши мүмкүн. Азыр дагы бир слайдты көрсөтөйүн. Так, азыр 2 мүнөт. Биз билебиз, артрит оорулар бар, артрит, артроз оорулар бар да. Артрит бул суставдын, ошол кемирчектин сезгенүүсү. Так, азыр кемирчектин сезгенүүсү, мынакей, карасаңар, мынакей могул кемирчекти вирус, бактерия, бул жерде жана стрептококк, стафилококк да болушу мүмкүн. Көбүнчө ревматизм ооруларын ошол стрептококк алып келет да. Ал канга, тамак ооруп, анан канга өтүп, кандан ошол суставтарга келет дагы. Ушул жерде көбөйүп, могул суставтарды, мына карасак, сол жагында жана оорубаган муун, бул жеринде уже жабыркаган муун да. Мынакей кемирчектин баарын жеп, синовиальный суюктукту карасак, уже биякта жок, аз эле. Анан чел кабыкча аябай сезгенип, бул шишип кеткен да, кызарып шишип кеткен.
ушундай көрүнүштөргө алып келет дагы. Анан кийин ушул муундарыбыз жабыркап оорута баштайт. Бул болсо ошол артрит деген оорунун көрүнүшү эле. То есть бул артроз окшойт, могул кемирчектер уже сөөктөр жумшак болуп калганын көрүп атабыз. Дагы бул мындай кылып жылбайт турбайбы азыр? Так, дагы мындай дагы оорулар бар. Азыр көрсөтөйүн. Дагы кийинки сүрөт. Так, бул жаңы элеки сүрөт экен. Башканысын көрсөтөйүн. Азыр биздин туура эмес тамактанганыбыз үчүн мынакей карасаңар, могу муунда моундай туздар сары болуп боелуп турбайбы? Бул туз. Бул жана подагра деген ооруда мочевая кислота. Ошол туздар муунга толуп калат дагы. Анан булар дагы сезгенип, ушул көрдүңөрбү, сырткы чел кабакты түртүп, ошондон ооруну аябай катуу ачышып, муун ооруйт да. Мынакей ушинтип булар грибоктор, мочевая кислота, бактериялар баардыгы тең ушинтип муунду жабыркатат экен да. Так, остановить. Дагы айта кетчү нерсе, муундарды бизде ооруп баштаганда биз эмне кылабыз? Адам биринчиден эле эң эле мазь сүйкөп баштайт да. Мазь, ар кандай дарыларды эле сыртынан эле сүйкөй беребиз да, сыртынан сүйкөй беребиз. Бирок жанакы муундо элестетиңиз, жана ичинен кемирчектин баарын жанагындай жумшарып калган, мондай бири-бирине мынтип кыймылдаганда өйкөгөн, ушул жерге мазь кантип жетип ошону дарылай алат? Муну бир гана ичинен суюктукту бериш керек, анан ичинен анандай жардам бериш керек да. Ошондуктан көп, мисалы, эгерде дарыканага бара турган болсок, хирургдар, врачтар бияка суюктук куйганды рекомендовать этишет да. Гиалуроновая кислота суюктукту куюп койсо, бул жеңилдетет дейт. Бирок бул жерде бир нерсе бар да. Эгерде макул силер бир муунуңарга суюктукту куюп койдуңар, бир эле муунуңа. Бизде деген эч кандай кепилдик жок да, кийинки муунубуз андай болбой аткан. Себеби көп учурда бир муун жабыркаса, бул болсо адамдын денеси мындай чоң единый система да, бул централизованный болот да, же болбосо баардык муундар жабыркаган болот. Мисалы үчүн вирус же грибок бар болсо, ал тандап туруп эле бир эле муунга отуруп калбайт да. Ал баардыгына барып отурат да, анткени ал кан айлануу менен баардык муундарга барат. Ошондуктан көп учурда тизеси ооруган кишиникин карасак, эгерде даже протез коюлган болсо деле, мына бизде деле аябай жакшы көп мисалдар бар дарыка же бир Григорьевкада же бутуна протез койдургандан кийин уже кийинки буту жабыркап баштаган, тизеси кийинки. Ошондой эле, мисалы өз апамды ала турган болсок, ал болбой сайдырганда, инъекция кылдырган жамбаш сөөгүнө. Бирок кайра эле жамбаш сөөгүнө кылдырганы менен тизелери оорутуп атат. Анан баардык муундарга суюктукту куя албайбыз да. Анан ооруганда диклофенак ичишет, же болбосо ар кандай жана противовоспалительный дарыларды ичишет. Ал болсо убактылуу эле, ооруну эле басып коет, бирок бул себебин эч качан дарылай албайт да. Эң биринчи себеби бул курт, жанагы паразиттерди, вирустарды, бактерияларды, грибокторду ошондон тазалаш керек да. Анан экинчиси суу бериш керек, суюктук болуш керек ал жерде. Андан кийин жана биздин Билурон деген продукция бар, ал жөнүндө дагы азыр айтабыз. Ошол Билуронду бергенде ошондо мындай комплексно жакшы таасир эте турган мындай дарылар болот да, муундарга жардам болот да. Так, дагы ошол бүгүнкү ошол мындай муундардын анатомиясын айтып бердим, бул кандай жайгашкан, кандай мындай кичине образына, кичине мындай элестетиш жеңил болуш үчүн
ошо слайдтар менен көрсөтүп бергенге аракет кылдым. Эми муундарга кантип жардам бериш керек? Аны эми Дарик эже өзүңүз улантасызбы? Рахмат Азиза. Аябай сонун түшүндүрүп бергениңерчи. Мен муну дагы даярданып атып, баягы укканбыз да, бирок деген эме кылдым да, орусчасын биякта мындай эме медицинский тил менен айтканда оорураак да. Азыр болсо кыргызча сонун кылып айтып бердиң. Аябай чоң рахмат. Анткени азыр ошол биурон жөнүндө айтканда бул эми андан ары аябай жакшы түшүнүктүү болуп калат. Азыр сонун кылып көрсөтпөдүңбү? Мен баягы эмеде жанагы реабилитацияда иштегендечи, ошол жерден ушундай адамдарды көрчүмүн да. Анан эч качан көргөн эмесмин да айыкканынчы. Баягы артрит деген коюлду, бүттү, ал мындай по жизни как будто болду, ушун менен өмүр бою артрит болуп кыйшыйган, андан ары ылдыйлаган кете берет да. Анан эмеден тиги аякта берки эмеде больницада бир эже бар эле, мындан көп жыл мурун да. Кийин акыркы жолу көргөндө бир 5 жыл мурун көрдүм го. Ошо как раз ал дагы заведующий лаборатория болчу, мындай возрасты чоң эже, бирок апарык да. Ошол эже деген мен бир 15 жыл мурун ошо эме таза бедренный кокса артроз болуп башталган да. Анан тиги эмеге Алматага барып алмаштырышкан. Ал кезде азыркыдай кеңири жок болчу, мындай эмени суставты замена кылганчы. Анан Алматага барып ошентип алмаштырып келишкен. Бирок анан аяктан айтышыптыр, азыркы сен айткандай экинчи жамбашыңа сөзсүз өтөт депчи. Анан экинчисин бирөөнү деген ошо медик деген үчүн квота менен жасатып келдик деп ошондо сүйүнүп аткан. Бирок сүйүнгөнүнө мындай андай деле эме эмес да, себеби деген күнү түнү ооруп турат экен алчы. Күнү түнү ооруп турат, анан экинчи суставыма өттү да, анан кийин көргөндө ушундай баса албай калган да, ушундай баса албай, бутун көтөрө албай ушинтип калган да. Анан эме мындай эмелер, мисалдар аябай көп. Менин өзүмдөн тиги классташымдын апасы фельдшер болчу биздин айылдачы, бала чакта. Кийин ал дагы ошол эме менен тиги медиктерге кичине жардам болсун деп квота менен өткөрүшүп, бир жагын болсо тиги менин классташым бир аябай чоң акчага экинчи жагын жасаткан, ал таптакыр отуруп калды азырчы. Ушундай эмелер көп. Бул эмеде Чолпонда да мага да бир келин келген, 73-жылкы. Ал бир жагын сиңдиси жасап бериптир, өзүнүн машинасын сатып, бир жагын $2000, бир жагын $2000 жасаткан. Анан ал таптакыр баспай калган да. Ошонун себебин азыр деген Айзат айтканда эме мындай аябай жакшы түшүнүктүү болду. Эмне себептен алар баспай калышат? Жанагы тиги кемирчек таптакыр жок калат турбайбы? Ал жердечи анан тиги эмелер туздар уюп, жанагы подагрический артрит, жанагы туздар уюп турбайбы? Ошондой болот экен дагы. Андан тышкары ал жерде мындай эмелерге, мите курттарга, жанагы вирус, бактерияларга көбөйгөнгө мына аябай жакшы шарт түзүлөт экен да. Ал жерде таза суюктук жок. Анан кийин тиги эмеден кычкыл аябайчы, жанагы закисленный деп айтып атпайбы эмедечи, биздин каныбыз аябай кислый болуп калат го, тиги щелочной эмес. Ошондо тиги мите курттар аябай жакшы көбөйүп, анан ал жерде муундарда айрыкча жанагы глюкозамин деген таттуу болуп атпайбы? Глюкозамин деген сөз, тиги кемирчектер өзү даамдуу го, биздин жанагы эмелердин, муундардын башын кемиргенде аябай даамдуу, тиги таттуу болуп, сонун болуп турат го. Ошону алар мите курттар ал жерде отуруп алып, тукумдап, көбөйүп, анан ал жерден тиги өлчүсү өлүп, кайра тукумдап, ошентип тиги эме синевальный жидкость кирдетет экен да, кирдетип салышат экен. Анан ал бизге болсо таза синевальный жанагы суюктук керек экен да, жанагы таза болуш керек экен. Себеби тиги кемирчектерди жанагы аларды эмесин, витаминдерин берип, керек элементтерин берип кармап туруш керек экен да. Элестеткиле, кандай мындай чаттырап кармап туруш керек да, тартып туруш керек, түртүп туруш керек анычы. А ошол жерде тиги эме мите курттар аны кемирип жеп коет экен, чын эле түп-түз эле кемирип эле жеп коет экен анычы. Аларды мындай эме жукартып салат экен да, аябай жукартып. Анан жанагы эме сөздү уккан болушуңар керек. Тиги ичинде деген кемирчеги кургап калыптыр, жарылып кетиптир деп айтышат го. Жанагы эмени сайганда даяр ошо внутрисуставной эмени гиалуроновый кислотаны сайдырып атышпайбы, уколучу. Ошону сайдырганда ал тигилерге аябай жагат экен да, дагы тиги жерде мите курттарга. Анан андан ары аны жеп салат экен, кадимкидей элечи жукартып жеп салат экен. Ушул сөздү көп эле уккан болушуңар керек. Ошондой окуя болот экен да. Анан жанагы внутрисуставной эмени салганда, суставдын өзүн алмаштыргандачы, алар ого бетер. Анткени тиги өзүнүкү эле араң турганда тиги начар болчу да, сөөктүн эмени сапатычы. Анан тигини салганда ал кемирчек такыр жукарып калат экен, сүрүлүп калат экен да кадимкидей. Ошон үчүн баспай калышат экен да, барып барчы.
суставды салганда көпчүлүгү баспай калышат экен. Менин практикамда аябай көп болду да. Ошол жана реабилитацияда мен аябай көп жолу көргөм андайлардычы. Анан бир аялдын окуясы такыр эсимден кетпейт. Ошол заведующийге бир аял келип атпайбы, мен кыздарым мага ушинтип суставымды алмаштырып беришти, мен ушинтип десем, анан тиги заведующий деген кыйратыптырсың деген да, агачы кыйратыптырсың, эмсең деген тиги тепкичтен дагы түшө албайсың депчи. Анан чын эле тепкичтен түшө албайт экен. Эми деген катуураак, кичине катуураак үлүп койсом дагы деди да, мындай демек чыгып кетет деп айткан да. Себеби деген ошо жана биякта чолпондо дагы келин мага келгенде ошо жана мындай эме болуп турат да, эми элестетели, бир мындай идиштичи, ошонун ичинде турат муунчу. Ошол тиги идиши суставная сумка деп коет го, ошол деген такыр жукарып калган. Анан тигинин ичине эмени салганда, жанагы искусственный суставды салганда тиги көтөрө албай тиги жарылып кеткен да, жарылып кетип анан эки таяк менен басып калган. Ал ошондо бир жылга жетпей эле анан эки жолу операция болуп тиги суставды кайра бекемдейбиз десе, бекемделбейт да алчы. Анткени анын сапаты начар болуп атпайбы, тиги эменичи, суставной сумканын сапаты начар. Ошон үчүн анан тиги осложнение берип кеткен да. Эми бул жерде бизге жанатан бери Айзадан айтканда мен муну аябай кайра дагы сүйлөгүм келип кетти да, себеби мындай. Ушуну түшүнсөк биз, анан жана гиалурон эмне жумуш аткарат, гиалурон эмне үчүн бизге керек, ошону биз түшүнө алабыз да, эгерде биз ушул эмени түзүлүшүн түшүнсөк. Анан жанагы артрит, артроз деген оорулар кайдан келип чыкканын ошондо жакшы түшүнөбүз да, бул анатомиясын түшүнсөк. Гиалурон деген бул эме болуп атпайбы? Азыр Айзада аябай жакшы айтып кетти. Ал жерде мындай таза, таптаза суюктук болуш керек экен, жанагы эме синевальный суюктукчу, синевальный жидкость. Анан ал жанагы муундарды мындай эмеге бири-бирине тийгизбей, анан аябай жумшак, ичиндеги жакшынакай ошо синевальный суюктук болгондо ал мындай жумшак кыймылдап, бири-бирине тийбей, анан ал өзүнүн жана керек витаминдерин, керек элементтерин алып турат экен да, тиги тамактанып турат экен да. Ушундай сонун жумушту аткарат экен. Анан ал жок болгондо эле тиги муун деген кургап баштайт экен. Кадимгидей куурап, анан тигилер дагы жеп салып атпайбы, калганычы сезгендик тияктычы, кемирчектерди. Кемирчектер кемип, тиги жерде жанагы эме деген бизге сөөктөрдү бекемдеген керек кальций, фосфор деген элементтер бар да, ошолордун баардыгы жок болуп калат экен да. Жок болуп тиги кемирчектер жана сезгенип, шишип, ал жер тиги эме истощается да, тиги жок болупчу, кем болупчу өзүнүн тиги составы. Ошондуктан анан алар жабыркап баштайт экен да. Артрит, артроз деген, артрит деген бул сөөктүн сезгенүүсү деп атпайбы, артрит деген. Артроз деген ал жерде мындай кемирчек аябай эме болуп калат да, тиги жукарып калат да, анын сапаты начар болуп калат. Ошондо гиалурон деген бул эмне болуп атат? Бул гиалуроно-хондроитиновый комплекс деп айтылат экен да. Именно гиалурон деген, гиалуроновая кислота деген ошо биздин жанагы синевальный суюктукту сапатын жакшыртат экен. Ошо гиалуроновый кислотадан турат экен да, жанагы синевальный суюктукчу муундун ичиндеги. Анан хондроитин деген биздин жанагы кемирчектерди бекемдөөчү элемент болуп эсептелет экен. Гиалуроновый кислота деген бул сайганда ал биздин өзүбүздүн ошол жанагы синевальный суюктукту сапаты керек болуп атпайбы, тиги бекемдөөчү нерсе болуп атпайбы алчы. Жана кыргызча май деп коюшат го, тиги муундун ичинде май дегенчи, ошол сөз туура келишет да айткангачы. Себеби ал деген майлаганда мындай бекемдеп, тиги жумшак кыймылдаганга жардам берет эмеспи? Жана машиненин эме жабдыктарын айтканда ошентип коюшат го, майлап деген сөзчү. Ошол аябай жакшы келишет да. Тиги байыны дагы мага бирөө бир эже мынтип жазып атпайбы, мен ушул майды алайын деп эле такыр ала албай атам деп жазып атпайбы. Анан аябай туура айтып атат да, кыргызча баягы эмесин, маанисин айтканда ошол тиги гиалурон деген бул биздин муундардын майы деп койсок болот экен. Себеби жанагы гиалуроновая кислота ошол майы болуп эсептелет экен да, мындай кылган жумушу боюнчачы. Анткени жумшак кыймылдап, анан тиги эме сапатын кармап турат экен да, тигиничи эмеси биздин кемирчектердин сапатын кармап турат экен. Анан анын составында дагы жана хондроитин болуп атпайбы? Бул ошол экөө тиги муундардын эң керек нерсе болуп атат да. Хондроитин деген бул жана коллагендин составына кирүүчү эме элемент болуп эсептелет экен да. Анан тиги эмени кемирчектин сапатын ушинтип кармап турат экен. Эгерде жанагы эмени мындай эмесин уколун сайганда ал жердеги бактериальный инфекция болобу же дагы башка инфекция болобу ошол жерде отурган үчүн тиги даяр эмени жеп коюшат экен дагы. Анан андан ары тиги кургатып, жанагы жарылтып, жок кылып, сезгентип салат экен да, муундучу жабыркатып салат экен да.
Эгерде биз мындай ичинен ичкенди эмне үчүн бул гиалурон тиги уколго караганда аябай таасири жакшы болуп атат. Анан бул жерде азыр мына жылзече, мына назгүл дагы, эрке же баарыңар тең гиалурон ичип көргөнсүңөр. Ошондо эмне үчүн силерге мындай пайдасын берди да? Эмне үчүн муунуңарды ошо калыбына келтиргенге жардам берди? Себеби ал гиалурон деген биздин баардык муундардын баардыгына иштейт экен. Анан аны ичкенде бизге суу ичкенге эме кеңеш беришет эмеспи? Суу ичкенге, сууну ичкенде биз аяка таза суу барып, жанагы каныбыз деген шылачной болуп, инфекциянын тиги жашай албашына шарт түзүлөт экен да. Анан тиги гиалурон деген ошо биздин эмени муундун ичиндеги жанагы аябай сапаты начар болуп, тиги ар кайсы вирус, инфекциялар менен ичинде толуп калган кир болот экен да. Ошону чыгарып салат экен. Аны чыгарып салганга жардам берет экен да. Эң биринчичи тиги искусственный укол деген жөн эле кирсе, а тиги болсо ошол гиалурон именно чыгарып салганга жардам берет экен да. Анткени жанагы хондроитин глюкоза менен экөө эме болуп атпайбы, тиги мындай экөө шайкеш келет экен да. Анан ал мисалы инъекцияны бергенде ал жөн эле тиги курттардын тамагы болуп калса, а тиги жерде өзү деген биздин ошо синевиальный суюктукту жакшыртып сапатын анан чыгарып салып тигини тазартат экен биринчичи. Андан кийин жанагы өзүбүздүн кемирчектерди калыбына келтиргенге, мындай айтканда өстүрүп бергенге жардам берет экен. Ошондо баарыңар тең байкаган болушуңар керек бул эмесинчи, тиги мен быйыл жанагы гиалурон жөнүндө аябай көп маалымат алып атып, анан ошондо түшүндүм да неменичи. 3 гиалурон ичкенге эме кеңеш берип атпайбы? 3 гиалурондучу жанагы 500-дүктө бир упаковкада болот го, 1 литр. Ошо 1 литрден 3тү ичкенге кеңеш берип атпайбы? Мен ошону азыр тиги эмени окуп атып дагы анан кайра эме кылып атпаймынбы? Көрсө деген элестеткиле, ошол биринчисин ичкендечи, жана ичиндеги кир синевиальный жидкостьтагы мусорду чыгарганга кетет экен да алчы. Калыбына келтиргенгечи, анда деген тиги ошон үчүн оорутат экен ал. Мындай айтсак, биринчиси оорутат экен деп түшүнсөк болот экен да. Жана көптөр ой мен аябай оорудум, бул жардам бербейт экен деп ошенткендерди уккан болушуңар керек. Ошондо ал ошо тазалаганга эле кетет экен да, тазалайт экен тигиничи. Тазалап анын ичиндеги өзүнүн тиги жана синевиальный суюктукту тазалап калыбына келтирип анын составынчы, андан кийин анан тиги жумуш кылганга киришет экен да, берки эмелерин составдарын тиги эменин муундун ичиндеги кемирчектерди өстүргөнгөчү. Анан анын үстүнө ага чейин гиалуроновый кислота, андан тышкары бир муундар жөнүндө кеп кылып атабыз азыр. Ал деген биздин жанагы ички органдардын баардыгына керек экен да. Бизде чел кабыктар бар, тарамыштар бар, кан тамырлар бар. Анан эме деп дагы айтып атпайбы, тиги бул көздө деген жанагы бизде эме бар да, стекловидное тело дегенчи, көздү кармап турганчы, ошол ал дагы ошол гиалуроновый кислотадан турат экен. Гиалуроновый кислота ошол жака аябай көп керек болот экен да. Ошон үчүн жанагы бул эменин гиалуронду чыгарган разработчик Душев деген эме деп айтып атпайбы? Организмге эмне кылсаңар дагы биринчи гиалуронду могул эмеге чейин эле, белге чейинки органдарга, ички аппаратка алып алат экен. Организм бербейт экен да. Алар баягы эксперимент жүргүзүп атканда ошону аябай баса белгилеп айтат экен да. Биз эмне кылсак дагы тиги ооруп аткан муунуңарга барсын деп ичсеңер дейт, бирок барбайт ага дейт да. Биринчи бөтөлкөсү, биринчи литричи, 1 литри. Анткени биз ага чейин жанагы муундар жабыркаган чактачы, биринчи деген биздин ички органдар, жана көзүбүз, жүрөк, кан тамырлар аябай жабыркайт экен. Тиги ошол гиалуроновый кислота баардык жерге керек экен да. Аларды алмайынча, тиги ички органдарды, жанагы калганын жүрөктү, көздү бекемдемейинче организм бербейт экен өзү эле бербейт экен. Аны Душев деген баягы көп жолу баса белгилеп айтып атпайбы? Ошон үчүн кийинкилери ана кетет деп атпайбы? Ошондо элестеткиле, мында биринчи бөтөлкөсүн ошол жанагы ички органдарга, немелерге алат экен дагы. Андан кийинкисине муунга барганда жанагы ичкен кийинкисичи синевиальный жанагы синевиальный жидкость дейт, синевиалдык суюктукту өзүнүн сапатын жакшыртып, анан үчүнчүсү анан тиги кемирчектерди өстүргөнгө жардам берет экен да. Ошон үчүн жана 3тү ичкиле деп айткан ошол турбайбы? А эгерде аякта артрит, артроз бар болгон болсо, анда элестете бергиле, анда деген ага тиги калыбына келтириш үчүн, бекемдеш үчүн канча керек экенинчи. Ошон үчүн баягы биз мен ойлоп калдым да, 3тү эмес, бир 4-5ти ичиш керек экен депчи. Андан дагы мен азыр тиги силер деле эрке гана же мисалы силер подряд экини ичтиңер беле же бир деле ичтиңиз беле азыр? Мен бирди ичкендечи мени аябай ооруткан да, омурткаларымды ооруткан да.
Анан деген мен бул деген жакпайт экен, мен коллаген ичишим керек экен деп токтотуп салгам да. Анан кийин угуп алып эме кылып атпайм. Ошондо тиги жаңы эле баштаптыр да. Коллаген ичип туруп анан тиги белуронду ичтим, анан болду да, бул мени оорутуп атат деп мага белурон жакпайт экен деп ошентип өзүнчө жыйынтык чыгарып ошентип токтотуп койгом да. Анан менин эмем тиги ката кетириптирмин деп аны кийин түшүнүп эме кылып атпаймынбы, коллагенди ичкенде дагы 3 ичиш керек экен, 4 ичиш керек экен. Бизде мына менде мисалы омурткада тиги гыржалар бар болчу да, аларды калыбына келтирем десем, жакшы болсун десем, анда мен деген ошо коллагенден 3 подряд ичип, анан подряд ичип ал эмени белуронду дагы ошондой эле ичиш керек экен да. Себеби биз деген жанагы мите курттардан аябай көп убакыт жабыркап калганбыз да. Аларга жеткириш үчүн мына ошондой керек экен да. Анан азыр биякта деген мына ким Назгуля отурат, Жылдыз эже, Эркеган эже тиги белурон ичкенсиңер, ошол эмеңер жөнүндө айтып кетсеңер, результаттарыңар жөнүндө, Эркеган эже. Сиз айтып бөлүшүп кетпейсизби? Канча 3 ичип атасызбы, ошондой подряд ичтиңизби сиз? Ой, меники деген артроз экинчи, үчүнчү степень болчу да. Мен баягы мурун бир эме ичип көргөм, жана хондроитин өзүнүн эле порошогун ичип көргөм да, Фабрликтин. Ичкенде ал бир кыска эле убакытка чейин эле жардам берчү да. Анан бутум ооруганы, биринчи ооруганда анча мынча эле ооруп жүргөн, кийин болсо уже доктурдан уже рентгенге тарттырып, МРТга тарттыргандан кийин көргөндөн кийин уже бутум күчөп кетиптир да. Анан как раз ушу эмеге жолугуп калгандачы, белуронду биринчи 3 ичпедим, 3 подряд ичтим. Сиздики аябай сонун болуптур. Мен ичкенде бутумдун оорусун унутуп калгам. Вообще мен белурондун ушундай эмеси жардамы бар экенине мен 100% гарантия берем да. Ичкендергечи бул чындап эле бутту деген алдын ала эле мондай ооруп башталганда эле сразу ушул бирди эмес, экини эмес, 3 подряд ичкенде. Мен кичине баягы ортосунун меники деген 3 ай, 3,5 айга чейин ичтим го ошону. Көбүрөөк созулду да. Анан ошондой результатын билдим да. Чындап эле бул жеке эле ошол бутуңа эмес, башка жана өзүң да айткандайчы, ошо белимдин бул эмеге дагы жанагы суставтарга, сосудтарга деген да ошол туура да, көзгө да. Мен азыр кийин дагы кичине эметип алдым, сухорунтуп воспаление кылып алдым да, ошондон кийин кичине бир аз оорутуп алдым. Бул эми баягы ички органдар менен дагы связано болуп калды да. Өзүм кичине туура эмес мындай эме кылып коюп. Анан азыр болсо мен жаңы ичип баштадым. Ичип баштаганыма, белуронду ичип баштаганым 2 жумадай болду. Бирок эмесин сезип атам да, жардамын аябай эле сезип атам. Ошондо дейт 1,5 жыл мурун ичиптирмин да. Ошол такыр эметип кеткем, а былтыр болсо кичине ошо сухорунтуп алдым кышында. Ошондой Аябай сонун эже. Сиз деген мисалы биринчи 3 ичкенден кийин азыр кайталап ичкенде мындай таасирин аябай бат сездиңизби? Анткени эме турбайбы? Белурон деген ичкенден кийин ал көпкө чейин сактайт экен да, ошол сапаттычы мындай. Ичкенде эле мисалы башкада деген жанагы глюкозамин, хондроитин эмени ичкенде ичип бүткөндө эле бүттү, кайра эле тиги ооруй берет да. Элдин баары ошентип айтышат да. Баягы эмени. Мен айтып атпаймынбы? Уланат экен деп, Мен ооруганымды унутуп койгом деп атпаймынбы? Мен илей моорек эмеден, тепкичтерден ылдый көзү түшкөндө деген түшүп алчу эмесмин да жакшы. Башка айт басчумун да. Мен түп-түз басып, ооруганы вообще эле унутуп калгам. Вообще мен өзүм кичине ошол айтып атпаймынбы, внутренний бир эме тиги ички органдарымда бир изменение болду, анан дагы сухорунтуп алдым да. А так белуронду ошол биринчи ошол 3 ай, 3,5 ай ичкенде вообще унутуп калгам. Бутум что ооруганын унутуп калгам. Представьте, аксап басып жүрсөм, анан түп-түз басып, тепкичтерден нормальный түшүп, оорусу жок оорусу. Колуң менен тиги снимать этип салгандай да, таң алыштуу. Себеби дегенде менин 2 эжем тең хромать этип жүрөт азыр, биринчи бутунан экинчи бутуна өтүп. Алар көп жыл болуп кетти да, ооруп жүргөнүчү. Анан мен алдын ала алганым аябай жакшы болду да. Себеби меники эми алардыкындай көп узак жылга чейин созулган жок. Меники ооруганы деген бир где-то 1 3 жыл.
Бирок өтө эле эмес, бирок чындыгында эле катуу ооруп баштаган болчу акыркы күндөрүчү. Бул мен ичип баштаганым 2024 жылы мен ичип баштап биринчи ички органдарымда, андан кийин детоксту, андан кийин бир жарым жылдан кийин анан уже белуронго өткөм да. Ошол эле учурда 3 ай ичкенимде эле мен уже оорусун унутуп койгом, ошо бутум ооруганын такыр унутуп койгом. Бул аябай действительно ушундай жардам берет. Анан мен мындай бир случайны уктум жакында эле. Ичкен экен бутунун ооруганынан, мунун органынан бир жидкость алып туруп бутуна куйганга чейин барыптыр врачтар. Эмне жидкость алып куйганын билбейм. Анан эмне гана кылбаптыр бутуна. Ушундай көп нерселерди куйдурган экен. Еще сыртынан дагы сүйкөп жүргөн, бирок эч кандай действие бербей койгон. Буту деформирующий артроз деп чыгарган врачтар. Ошол аялдын буту белуронду ичкенде сурабай калыптырмын, бирок ошону канча ичкенин. Азыр түп-түз басып жүрөт дейт. Муну угуп, аябай дагы результаттар сонун болуп атканын угуп, белуронго мен ушундай таң бердим да. Белуронду ошо буту ооругандарга мен сразу эле айтам, белурон ичкиле деп элечи. Ушундай оңой эмес. Анан бирок деген эме да, белурондун жеке өзүн ичкен жок, мен МСМди кошуп ичтим. Анын составында да жана витамин, анан эмне деди, биотин бар турбайбы? Ошол действие берет экен да. Бул ошол жакшы результатты берет экен. Анан бул ошол муун деле эмес, биз немени дагы мышцаларды да укрепить этет экен да. А жана буту деген аксап басып жүргөн мышцалар дагы аябагандай эметип кетет да, слабитетип кетет экен да. Анткени мышцалар жана эмелерден турат да өзү. Кебирчектен. Сосудтардан турат эмеспи? Алар дагы укрепить этет экен да. Тарамыштардан. Тарамыштардан турат экен. Ошондо сонун, аябай сонун результат. Мен дагы эмени айтып кетким келип атат. Мен өзүмдүн эжем, улуу эжем, аябай көп жылдан бери анык уже эме 4-чү эмеге өтүп бараткан. Мурда укпай койгон. Эменичи МСМ немелерди басып эле артишок ушуларды берип, биринчи андан дейчиңиз дегенде укпай койгон. Анан быйыл деген таптакыр талтаңдап баса албай калганда, ошондо артишок, корал майын сууларды берип, суу ичпейт экен да такыр. Караңдап атып суу ичкенге үйрөтүп, анан биринчи белуронду ичип баштагандачы 3 күн таптакыр баспай калыптыр. Үйүнө алып кетип ичти, анан 3 күн такыр эле жаттым, ай ушундай болобу, менен баспай калам деп. Бирок андан кийин анан эмелери басылып, ооруганычы экини ичти да, ошондо 3-сүн мында ала албай калып аткан. Эми моунда акция болот деп атпайбы? Ошондо эмеген айтам да, эми кайра алып ичкенгечи. Ошондой аябай сонун болду да эжеме. Түз болуп сонун басып калдым деп айтты да тиги. Күнү түнү такыр уктабай калгам да. Аябай жакшы экен. Аябай сонун да белурондончу. Жылдыз эже, сизде дагы бар да, белурон ичкенсиз да. Ошол сизди айтып кетпейсизби? Ооба, мен да биринчи ичкенде 3-тү ичкем. Анан ага чейин шишип такыр баспай калгам да. Анан 3-тү ичкенден кийин оорусу басылган жок, бирок аябай катуу ооруган жок да. Басып эле жүрдүм, эле басып жүрдүм. Анан жана сен айтып атсаң, ошо эсиме келип атат да, оказывается, ага чейин мен блокировка койдурткам, ага чейин жанакындай укол да сайдырткам. Ошолордун бүт баарын сүрүп чыгарса керек, мурунку ичкен белурондорумчу. Анан азыр ошо укол сайган жерим мынтип шишик болуп турат. Чыгарып тастаса керек белурончу. Берчик болуп калган турбайбы? Берчик болуп. Берчик болуп калды да. Андан кийин былтыр күзүндө ичтим. 2 ичтимби? Анан ошондо действие боло баштады. Күздөн бери ооруганы да басылды, бүгүлүп калды. Анан мен бүгүн байкадым, кайсынысы жардам берди билбейм, белурон жардам бердиби же коллаген жардам бердиби. Могу сөйкө салабыз го, могу жерчи. Тартылып отуруп, момундай чоң болгон эме болуп калган, сөйкө салсаң эметип калат го, тешик болупчу. Аябай чоң болуп, анан моореки эмеси дагы, кулагымдын моорекиниси да мынтип узарып кеткен да.
чоң болуп кулап, чоң болуп эле мынтип эле жаап эле жүрчүмүн. Анан бүгүн эме сөйкө салайын десем көчөгүнө, тиги эмеге барарда сөйкө салып коеюн десем, тешиги бүтөлүп калыптыр. Кенетке эле тешик болуп калыптыр. Бүгүн ооруп атат эми, жаңы тешилгендей болупчу. Значит, эмелеримдин баары, тешиктеримдин баары, кеткендердин баары, мышцаларымдын баары иштесе керек. Бекемделип калды да. Бекемделип, ошол эки билурон, андан кийин коллаген иштим. Ошо жакшы, азыр вообще бутум оорубай калды. Күн качканда эле ооруп калат, а так мындай баякындай жумуштарды жасап, жумушка да кирип алгам, кемпир багып, анан анын бутун карап коюп, бакуш-ай, эметпесем, белурон ичпесем, бара-бара меники деле ушундай болуп калмак турбайбы деп анын бутун карап коем да. Просто убагында ичкен экенбиз да ошол эки белуронду таап. Анан бутум аксап жүргөн адамдарды көрүп эле бакуштарга аябай жаман. Боорум ооруйт, билбейт да бакуштар, ошондойду ичсе депчи. Азаматсыз. Тиги эменичи? Деп атат тиги недавно эле тиги бир эжеке экөөбүздү деген тиги машина уруп кетти да аркабызданчы. Уруп кетип анан ал жыгылды, анан мен жыгылдым, ал жыгылып, мен эки колум менен, эки тизем менен басып жыгылдым. Мен эч жерим сынбаптыр да, көгөрбөптүр. Мен ошо тиги белурондун негизи эле эменин таң бердим да, бул Карал Майндын продукцияларын ичип жүргөндүн результаты. Мен балтырым жагынан катуу тийип, мен аксап бардым да докторго чейинчи, анан барып эметкенде мен ойлодум да, наверное, көгөрүп калды депчи. Бир да так жок. Такыр көгөрбөптүр эч жерим. Могу эки кол менен катуу тийген, буларымда даже сыйрылган да жок. Мындай эме да катуу ооруп да калган жок да, бир күн ооруду, бирок тарап кетти да. Мен аябай таң калдым, эми кээ бирөөлөр басып барат деле мындай кол менен таянганда же буту менен мынтип эметип кеткенде эле азыр перелом болуп калып атышпайбы? Бул эменин Карал Майндын продукцияларынын ушул жагы результатын мен аябай көрүп таң бердим да, чынында аябай жакшы экенчи. Сиздин возрастчы, эгерде сиз ошентип таянып калгандачы, жана перелом на типичном месте деген бар да, могу билекте мындай таянып калса эле моундай эле чорт сынып калат да. Ал деген ошол артроздун белгиси деп айтат да, бул эмеден даже мендей эле 50-дөн 40-тан өткөн аялдарды ошентип коюшат да, перелом на типичном месте депчи. Азыр деген биякта азыр бүгүн жок, биздин Роза деген эже суу жөнүндө сүйлөп айтат го. Ошол эже дагы быйыл караколдон эмеге кар жаап коюптур, мындай кыламык жаап койгон эмеден асты муз болуп калыптыр да, анан жыгылып кетип, мындай каттуу эле мындай өйдө-көздө көтөрүлүп туруп мынтип эме кылып калыптыр да, аркасы менен жыгылыптыр да. Анан эмеген скорый алып кетиптир, баягы жыгылып калгандачы. Анан барып мен ойлодум да, азыр деген ушу азыр жанагы перелом на типичном местени айтат, билегин же болбосо жамбашын айтат десем, ал жамбашы да сынбаптыр, билеги да сынбаптыр. Ал ага чейин жана коллаген, белурон ичкен да. Анан эмеден бир позвоночнигинен трещина кетпеди, болгонучу мындай катуу ошончо удар болгон да. А тиги эчтеке сынган жок да. А мындай возрасттагыларды жөн эле мындай гарантированно эле айтат да, ал көгөргөндө айтпас, мындай чорт эле сынып калат да. Чорт сынып калып, анан перелом на типичном месте, бул артроз деген эме коюп коюшат. А бул эменен белурон, коллаген ичкенде ошону мындай көрсө болот экен да, канчалык иштейт экенинчи, канчалык иштейт экенин. Бул эме мен ошондо ичкендеримдин ушундай эмесин пайдасын көрүп аябай өзүм кубандым да. Чындыгында эле могу балтырым тиземден андай балтырым катуу тийген да. Болбосо жерден деген эти чойлуп же тарамышы катуу эметип калмак. Бирок деген ушундай баягы соединительный тканьга да аябай жардам берет, бүт эмелерге дагы. Тиги сүрөктөрүм дагы кирип кетиптир. Мен деген кышында кальцийди, витамин Сны ичкем да. Анындан да коллаген былтыр ичкем. Негизи эле бүт ошо комплекс ичип жүргөн пайдасы. Аябай пайдасы. Азамат, аябай сонун. Назгуля, угуп атабыз сени. Кандайсыздар? Жакшы. Колум түшүп коеюн, түшпөй атат го колум жата. Кейим түштү. Кандайсыздар? Жакшы, байтам уруп атам, улам жумуштамын да, тияка чуркап кетем, бияка чуркап кетем. Мен да ошо белурон боюнча бир эме айтайын деп аткам, результат. Өзүмкүнөн бөлөк бир баягы инвалид эжечи, баягы шарп эже.
52 жылдан бери инвалид да, инвалид. 16 жашында инвалид болгон, азыр 68-де. Ошондо 52 жыл болуп калабы. Анан ошо биздин деген 3 эле продукцияны ичет, негизи акчасы үчөөнөн жетет да. Каралмайын ичет, анан тиги эмени жыр акуланы ичет, анан кийин сильвергел да, ушу любимый продукциясы. Ушул үчөөнү ичип сильвергел 5+1 болгондо 2 жолу алып ичип, ошентип жанагы пролежныйлар ачылып, бир айдан ашык сары суу менен эме акпады ириң. Жүрөгүм түшүп, мен эмне болду деп хирургка алып барып, коркуп жупасыңыз деп. Алып барсаң хирург айтып атпайбы, сүйүнө бербейсизби, сиздин деген ооруларыңыз чыгып атканда сизди операция кыла турган жериңиз деле калбай калыптыр, каягыңызды операция кылайын деп атпайбы. Бүтүп эми чыдап коюңуз десе, анан токтоп калып атпайбы. Эми ошондон кете бир 6-7 ай болду, бир да пролеж ачылбай калды. Бул бир да, ата эженики 2 айда бир эле ачылып эле, жылып эле ачылып берчү да. Анан кийин 3 билурон катар ичти да, андан кийинчи, билурон жакшы экен, ичейин, бул продукция жакшы экен деп. Эми билурон ичсе, эже деген зара кылган билчү эмес да. Зара табарсын толгон билчү эмес, чоңго барган билчү эмес, кичине барган билчү эмес. Таң атканча тиги тряпка коюп, тряпканын үстүнө памперс коюп, памперстин алдына клёнка коюп ишылсаны эртең менен кечин былчылап төшөнө чейин өткөзөт эле. Билбейт да баягы заранын кеткенинчи. Азыр болсо уже табарсын толгон билип калды, жүрмөлөп түндө туалетке барат. Уже бүт ылдый жагы сезип калып атабыз. Бутумдун баштары, мындай буттары кайрылып кызыктуу болуп калган да. Ошо буттары кадимкидей фигурный болуп калыптыр, жашына колчу пальчиктери. Аябай сүйүнүп атат. Билуронун көрдүчү, эми дагы акчам болсо дагы алып ичем деп. Анан силерге видео тартып койчу, кичине мындай эме 30 секунддук. Бул аябай укмуш эме болгон турбайбы? Ошончо 50 жылдан ашык инвалиддин эмесин калыбына келтирип аткан. Бул эмне анан деген? эме деп атпайбы, тиги дагы билуронду көп ичсем, анан коллаген ичсем, тиги мен басып кетет окшойм деп атпайбы эжечи. Бирок ошого Буттарым деле сезип калды дейт. Но балтырларым, жоон сандарым ооруп эмес дейт такыр. Ушуларым ооруп болду, сезип калдым дейт азыр. Аябай күчтүү. Ошондой результат ал аялдан. Өзүмкү го вообще эле 4 степень остеопороз эмес белем, жыргап эле калдым азыр. Сен подряд иштиңби, 3-тө? Канчаны иштиң өзүң? Мен 3-сүнчү атам азыр. 3-сүнчү атам азыр. Данный время тиги эме тизелерим ооруп атат да. Менин жан баштарым жакшы болуп калды. Азыр ушу тиземе жетти окшойт деп койдум. Мурда тизем ооруган эмес, мурун кичкене жан башым ооруган. 3-4 күн баса албай калгам бүтүн деп. Жакшы, кандайсың? Мында тизем ооруп атат да. Эми тиземе жетти окшойт деп койдум. Ошо тиги өйдө жактан ылдый көзгө түшөт турбайбы? Неменичи ар бир муунду экемдеп чыгат экен да. Ошону мына сен айтканың прям тиги душевный айткан менен эметип атат да, келишип атат. Биринчи эмем ооруган аябай мойнум. Баягы биз деген эме Алматыга барбадык беле эмеге? Форумгачы. Ошондо аябай мойнум ооруп атат. Бир башкача мойнум ооруп атат десеңиз, анан тим эле чыдай албай атам. Форумдан келе атам, автобуста өлөйүн деп атам, жөн элечи мойнум ооруган. Бир малда бирөө мойнуман кармап чойгондой болду да. Башымды мойтуп кармалып өйдө көзгө тарткандай болуп эле анан тык басылып калып атпайбы? Көрсө мойнумда 2 грыжа бар экен да. Ошол грыжама иштептир деп калдым да. Биринчи эле мойнум ооруган, андан кийин 2 далымдын ортосу ооруган, андан кийин жан башым, белдерим ооруган. Эми тиземе келди да. Эми пальчиктерге барат деп атам, эми дагы ичсем. Давай. Туура окшойт. Мен дагы боореки эмем ооруп атпайбы? Желкелерим ооруп атпайбы? Наверное, ушул менин да эмемде, позвоночниктеримде бар окшойт, боореки шейный позвоночниктерим ооруп атат. Тиги эмне обязательно эже анткени деген тиги позвоночниктерди деген кемирчектер да бүт кемирчектерден турат да. Эме деп айтпады эле, билесиңерби? Тиги душектин эмеси боюнчачы, эме билурон эң аягында барат тиги эмеге деген позвоночникке. Ага чейин бербейт деген. Сиздики деген жанагы сиз уже достаточно ичкен үчүн ошол эми барып атат позвоночникке. Анан азыр Айзада Минар Абдиевна кирген жок да, Айзада. Минар Абдиевнанын эме результаты укмуш болчу да, вот как раз жана сиз осанканы түп-түз кылып койт экен да. Минар Абдиевна түп-түз болуп калган да. Эме Минар Абдиевна кире албай калды. Сен эмесин айтып койсоң ошол эмесичи, результатын. Ошону мен аябай таң калам да, тиги ал деген 70-тен өткөн аял, Айзада, анан түп-түз аркасынанчы позвоночник түп-түз болуп калыптыр да. Түп-түз осанкасы аябай түздөйт экен да ошондо. Бул жанакы окуяндагы ким айтты да, Дарика, сен кудагыйыңдын мамасы айтпадыбы?
асыл айтпады, ошонун эжеси дедиби же сиңдиси бирөө ичиптер. Ошол айтып Гиалурон. атпайбы? Да, деформирующий артруздон айтканынчы, жанагы врачтардын внутренний жидкость алып туруп тизеге куйганынчы. Эчтеке жардам болбогон дейт. Ал ичем деп атат азырчы. Вообще таң алапайбы? Аксап басып жүргөн адам түп-түз басып калды деп атпайбы? Вот именно гиалурондон. Гиалурондон. Да. Тиги башка сизден эмес башкадан алды да, Сизден эмес. Башкалардан мен тааныбайм да, ошол случайно айтып бериптир, мен гиалурон ичип ушундай болдум деп. Ал Мен деген менден алып коллаген ичип атат өзү асыл. мен 2 жан башында смещение бар болчу да, азыр вообще жан баштарым ооруй калбады. Мен көп оор жумуш кылсам вообще баспай калчумун да. Тизеге келди да, меники тизеге иштеп атат да азыр. Гиалурондун пайдасы. Немесе временами аны ичип коюп туруш керек экен да, биздин организмде уже со временем эч нерсе не вырабатывается, мало вырабатывается дегендей. Бир Жок, оор эмеден кийин айтпады беле, тиги 50 жаштан кийин таптакыр токтойт ал эмеге чейин, 50 жашка чейин, 30дан эмеге чейин 50% андан кийин токтойт. Ошон үчүн биз бул гиалуронду эгерде периодически ичип турсак, мисалы жылына 2 жолу даже ичсек, ошонучу анда биз деген жана узакка чейин жетет турбайбы, жана синевальный жидкостьти бекемдегеничи. Ошондо биз көп нерсе жакшы кылып атпайбызбы? Элестеткиле, жанагы таза ветряныйды алмаштыргандачы $2000 алмаштырат экен. Азыр андан да кымбаттады го, муну канча жыл мурун. $2000 эмес, канчага эле 20 000 деп коелучу, даже 20 000ден алып ичип койсоң канча нерсени бекемдеп атат. Еще мына азыр өзүңөр айтып атасыңар, канча органдарды бекемдеп коет экен алчы. Жанагы көздөн баштап жүрөктү, немени, мына кимдин азыр Назгүлдүн айтканы эмне деген результат? Инвалидтик 50 жыл жаткан кишини жанагы эмелерин свичтери бүтүп калган турбайбы? Анда бул жана свич деп коет да, тиги гнойнычы инфекция аякта толуп калган, ошону чыгарып салганын карабайсыңарбы? Ал деген эмелерди тиякта булчуңдар мындай жиптей болуп минтип туруп анан эмеге башы деген неме болуп бекийт да, мындай тарамыш болот да. Булчуң ушундай да өзүнүн түзүлүшүчү. Ошол жерде бекемдеген турбайбы? Ошол бекемдегенде тиги тартып эменичи ичинде калтырбай чыгарып салып атат да. Бүт жерге биздин негизи организмде баардык жерге ушу гиалуроновый кислота керек деп атпайбы? Бүт тарамышты, кемирчекти, чел кабыкты баардык жерге гиалуроновый кислота керек экен депчи. Айрыкча жанагы эмеге, көзгө. Көз деген бул жупчука да, монун ичи деген жөн эле бир суюктукта турат да, мындай эле жука эле чел кабык кармап турат да. Ошол канчалык бекем болуш керек да. Тиги эмери укмуш да, немесичи. Туура айтып атасыз. Ага. Мен да өз эмени ичкени, вот зрениемдин мындай улучшение болуп атканын сезип атам да. Вот то, что шейный хатрозумду, тиги шейный боль кичине азыр обострение бергендей болуп атат да. А көзүмдө вот улучшение чувствую. Мен эмнени айтайын дедим эле, жанагы бут ооругандарчы, мисалы үчүн менин эки эжем теңчи курортторго барып атат. Жылына бир 2 жолу барып атат. Еще деген тиги башка бир эмелердин чөптөрүн алып ичип атат, жанагы БАДыларды алып ичип атат. Бирок эч кандай результат жок. Чоң акча кетип атат, все равно эле ушул акча кетип атат. Бирок эч кандай результат жок. Ал эми жанагы операция кылгандардын эле көптөрү мисалдарын мен билем. Чем ошондойго жеткиргенден көрө лучше деген мына аябай кымбат экен, аябай кымбат. Гиалуронгар эмне бул 20 000 деген акча монун кымбат экен дейт. А жанагы барып ошого көрүнүп, анан тиги чөбүн алып, башка тиги БАДыларды алып ичкендердин акчасы деле эч кандай результат жок. Кайталап эле ичип атат. Мен лично өз эжем ошентип ичип атат да. Еще дагы эмелерге да барып атат. Курортторго да барып атат. Жок. А мен айтат кымбат деп айтат. Бирок меники результаты бар. Ооба. Муну барып деген тиги ошол акыры деген неме кылышат экен, тиги мен жанагы реабилитацияданчы эмне деген мындай агылган адамдар келе берет, операциядан кийин жана профессор Жумабековдун эмесинен эмне деген кайсакка гана барып операция жасатпай келе беришет. Баягы эменичи. А тиги азыркы сиз айткандай ошону эсептеп берип койсо, мындай баары бир ойлонушат экен арасынанчы. Себеби деген бул азыр мына бул гиалуроновый кислота билесиңерби, тиги 30 эмени алмаштырат деп айтылат эмеспи? Бул гиалурончу 30 инъекцияны. 30 инъекцияны деген санап көргүлөчү, даже мынтип санап эметип көрсө болот да. Тиги эмедечи Ак сууда деген бир кудагыйдын эжеси да эме деп айтып атпайбы? Анын кудагайы казак экен Алматыда. Анан гиалуронду кандайдыр бир колуна тийиптир да.
эчтеке ичпей эле ичиптир үштү. Бирок ушундай мен канча билем ошо кудагыйдычы, ошондон баштап тизеси ооручу да. Анан басылып калды деп тиги таң калып атышпайбы, неме Караколдогу кудагый келин айтып аябай таң калып атат да. Эже силер тиги суу ичпесе, тиги муну ичпесе билурон деген таасир этпейт деп едиңер эле, этет экен дейт. Өзүн эле ичип салыптыр, эчтеке ичпей эле. Ошондо деле таасир этиптир. Баары бир деген немеге жардам берет болуш керек, анткени мунун зыяны жок да. Башка жанагы органдары немелерин бекемдегенде сөзсүз түрдө жардам берет болуш керек да. Тиги эме жардам берет деп мен эсептейм да. Себеби деген жанагы мунун бир эле немеси бар экен да. Тиги гиалурондучу менин байкашымча эмне кайсы учурда жардам бербей калат. Жанагы бул деген коллаген, гиалуроновый кислотанын эмесичи, душманычы бул таттуу экен да. Таттуу экен, анан жанагы эме сүт азыктары экен. Тиги инсулинди көтөрүп анан организмди отравлять эте берсе, анда тиги ал жетпей араңдап аз таасир этип калат экен да. Ал эң эле жаман нерсеси ошол учурда ичип аткан кезде тиги коллагенди, ошо гиалуроновый кислотаны ошол эме жууп салат деп атпайбы, тиги таттуу менен эмелерчи. Эң эле башкысы таттуу экен, анан жанагы углеводистый питание дейт да. Эгерде ошону даже кармап туруп жөн эле мындай простой даже сууну ичсе, мен ойлойм да, ошол адамга сөз таасир этет депчи. Жана коллагенди биздин организмде жууп салган, гиалуроновый кислотаны жууп салган бул ошол жана таттуулар, инсулинорезистентность, анан кийин жанагы эмелер турбайбы, углеводистый питание. Ушундай эме экен да. Мунун результаттары аябай көп да, аябай сонун да. Бизде жөн эле айтып түгөткүз го. Мен гиалуронду деген анан гиалурондучу кимге бериш керек деп суроо бергендечи, Душекке эң биринчи суроо бергенде, билесиңерби, канча жаштагыларга ичкиле деп айтты эле. Эсиңердеби, ким айтат? 30 жаштагы керек эле. 20 деген, 20. 20 даже. 20да да айткан. 20дагы жаштагыларга дегенде биз ошондо баарыбыздан сурап чыкпады беле тиги Татьяна Анатольевна бир зумдачы, анан баарыбыз ар кимде айткандачы 20 жашта деп айтканда, себеби деген эгерде ошо 20 жашында берип койсочу, тигинин эмесин вообще жанагындай истощение болбойт экен да, муундар. Ооругандар страдать этпейт экен да. Ошон үчүн жанагы азыр жаш үйүндөгү кызы бар, баласы бар, баары тең берсе, органдарды аябай жакшы бекемдеп коет экен да алчы. Ал эмени любой эмени кылат экен. Жанагы акушер-гинеколог тиги өзбечка профессор Дилора дегенчи, Дилбора беле ошол ал болсо жанагы матка деген өткөндө бир акушер-гинеколог эме окуп атпайбы, зум өтпөдүбү, ошондо мындай 5 бурч болот экен да, ал мындай матканын эмеси, клеткасы 5 бурч болот экен да. Ошонун жээгини бүт баары коллаген менен жана гиалуроновый кислотадан турат экен да. Анан эгерде ал бекем болсочу, мындай өзүнүн ичинде эчтеке жашатпайт экен да, муну катуу сыгып чыгарып салат экен, любой инфекциянычы. Элестеткиле, канчалык пайда, кыздар деген жакшы тиги эмеген, эгерде матка деген аябай жакшы иштесечи, анда деген жанагы бул сулуулук ошондон келет экен да, ичине инфекция жашатпай. Ал деген месячный безболезненный келет экен, аяктан бала деген жакшы чоңоет экен, матка деген өзү кичинекей болот да, моундай эле эмедечи, тиги бала жата электечи. Анан ал чойлуп туруп, мондай 10 килограммга чейин жетет да, жана суусу местасы мененчи. Ошого чейин чойлуп анан кайра жыйрылганда жанагындай аябай катуу керек экен, катуу тарамыш арасындагычы. Клеткасы ошондой болуп экен да. Анан ошон үчүн жана коллагенди ичкиле, эмени билуронду ичкен ошол экен да. Жана Дилдорам неме деп айтып атпайбы, эме депчи, мен деген билурон менен дарылайм депчи. Анан жанагы эмелер тиги бесплодиелер, эмелердин баары тең ушу билуронду берет экен да, сразу билурон. Эгерде матканын өзүнүн эмеси күчтүү болсо, анда анын ичинен инфекцияны өзү эле чыгарып салат экен дагы, жанагындай опухоль болобу, эмне болобу, аны деген жашатпайт турбайбы. Насколько неме болуш керек экен. Менде дагы бир айтып берейин, ошол мен мурун бул Каралмайдын продукциясын мен ичкенге чейин гинекологко жылына 2 жолу барып лечение алчумун. Гормональное нарушение деп женскийден лечение алып турчумун. Мен 2 жылдан бери айкат эле барбайм, эндометриоз да бар болчу. Анан недавно 1 ай мурун барып УЗИге түштүм. Барсам таза экен баары. Таза. Воспаление жок, эчтеке жок баары. Ай. 2 жылдан бери возраста. Вообще эмеге да. Значит, сизди деген жанагы сиз кайра эметкен үчүн, ичкен үчүн сиз достаточно билуронду ичкен турбайсызбы, анда тиги матканы даже калыбына келтирип коюптур. Бул укмуш жок нерсе да. Эчтеке жок, таптаза баары, эч нарушение жок. Вообще. Мына анан биз тиги кымбат деп кантип айтканга болот, Анан тиги
Эмне деген акчаны багы коротуп атышат. Мисалы үчүнчү, гинекологко барасың, УЗИге бар, анализ тапшыр, еще тиги бар, буга бар. Сколько денег тратить, да? Ушул таралдын эмесин ынтип айтып эметип отурсаң, доказывать этип турсаң, жок, Байгы эле ишенбейт. деген бир эме мага чалды да, бир келинчи, тиги мен мурда Бишкектен көрүнүптүр мага эмеден ошо онкология менде деген эме деп атат деп бир эмени эле кечке зацикливаться этип айтып туруп алды да, ушул эмени дагы мындай акырынан айтып бердим да, сен эгерде маткаң деген жанагындай аябай бекем болсо, анда деген ал эме кылып салат, чыгарып салыш керек депчи. Мен мурда бир компанияда, российский бир компанияда иштегем да, анан ошол жерде деген могу эме деген бир продукциясы бар болчу. Тиги жанагы маралдын эмесинен жасалат да, маралдын канынан жасалат экен. Маралдын канынанчы. Анан ошол деген эмне кылат десечи, минтип айтып түшүндүрүп берген да. Марал деген ушундай жандык экен да, эгерде ага деген жана артынан карышкыр немелер кубалап баратканда, ал деген эмеде боюнда бар болгон болсо, тиги ичинде козусу, музоосу бар болгон болсо, анан деген тиги душмандардан качып баратканда ичинен элестеткиле, маткасы ушунча катуу эме иштейт экен, ал деген мындай ыргытып жиберет экен да, ичинен выкидыш кылып. Анан өзү аман калат экен да, ушинтип кутулат. Бул ушундай жандык, бул дүйнө жүзүндө эң эменин ошо жанагы коллаген немеси аябай күчтүү болот мунуку деп, анан ошол продукцияны аябай эметчи да, действительно бир бирок ошо канынан жасалчу да тигининчи. Ошентип айтчу да, анан азыр деген бул гиалуронду эме кылып атканда, жана Дилдоранын азыр мына сиз айткан окуяда ошого келишип атпайбы? Значит деген тиги матканы настолько бекемдеп койчу, что анын ичине эчтеке жашатпайт. Мунун эмеси иштөөсүн эле мындай кандай иштейт экенин мына ушинтип түшүнсө болот экен да. Значит, аялдарга бул эме жагынан дагы ичсе болот турбайбы? Тиги бир проблема болгондо эмес, а эртелеп ичсе, значит, жанагында настолько бекемдейт. Сиздики укмуш эме турбайбы? Эндометриозду жок кылып койгончу. Организмге кам көрүш керек экен да, что эмне болот өзүбүз билбейбиз. Ошон үчүн алдын ала бул каралмайдын продукцияларынан постоянно ичип турса эми польза только. Азыр аптеканын дарылары не помогает многим. Ал не то, что не помогает, ал деген эмеге аябай зыян алып келип атпайбы? Азыркы жанагы Айзада аябай сону түшүндүрүп бербедиби, анатомиясынчы? Ошондо элестеткиле жанагы. Мен ушуну угуп алып эле насколько жаман капа болдум да. Жанагы эмеген тиги бир инъекция деген 8.000 ушундай турат тиги эмесичи, жанагы суставка сайганчы. Ошондойчу пайда эмей эле ал зыян алып келип атпайбы? Тиги зыян алып келип атат. Себеби тиякта бактерияны кормить этип салат экен дагы, ал ичин деген жөн эле мындай эле кемирчекти жок кылып жеп коет экен. Муну деген сайдырган киши, мына эмеген укол ошол жака сайдырган кишичи, мен мондай жакшы болуп кеттим деген эч ким жок, эч ким жок. Мага деген бир аял кайрылган, өзү деген өмүр бою фельдшер болуп жүргөн бир эже, бирөөлөр аркылуу да, мен көргөн жокмун эменен аябай баспайт тизесинен, анан эмеге барат, Бишкекке барат, ошол жактан сайдырат экиничи, анан эки тизеси тең. Анан сайдырса деген тиги эме эчтеке басылбайт. Анан ушундай бар деп айтпадың беле, ошол гиалуронду кантип алат деп анан эмесин сурады. Анан мен деген настаивать эттим да. Анан кийин мени айтпагыла, гиалурон жардам берген жок деп айтпагыла, могу схема менен ичкиле дедим да. Себеби деген Татьяна Анатольевна ошондой жана детоксту берип, анан тиги карамурайымный дерево менен ичкиле, МСМ менен ичкиле, чтобы тиякта инфекцияны кетиргиле деп айтып, анан ошондо жакшы результат болуп атпайбы? Ошентип айтсам, алар ыйлайын деп атып эле детоксту алышты, бирок тиги гиалуронду да алды да. Анан ошондо деген эме детокстон жакшы болуп баштайт, анан гиалуронду ичкенде аябай оорутуп тур да, баягы аябай катуу разрушенный болуп атпайбы тиги. Азыр жана сүрөттө деген сонун көрсөтпөйдү, Айзада сонун сүрөт эметиптир да, жанагы мочевая кислота оорутат. Ооруткан бул деген көбүнчөсү кислота оорутат деп айтып атпайбы Татьяна Анатольевначы? Эмеле бизде канда деген ошол көп болот да, мочевая кислота бийик болот да. Анан подагрический эме деп артрит деген эме коет ошол жерде, жанагындай туздар уюп турган болот да. Анан ошонун үстүнө эле тигилер укол сайып атышпайбы? Элестеткиле. Тигил өзү эле тузу ашып турат. Тиги эме деген инъекция деген химический деген бул ал да туз да. Анан элестеткиле кийин эмне болот ошол жерчи. Жанагы сүрөттөн жакшы сонун коюп тур да Айзада. Анан ал аял деген тиги баспай калдым, мен тигинтим деп, бирок деген мындай өзүн аябай жакшы сезиптир. Анан эмени да алыптыр. Жана диклофенак, дексаны бүт баарын алып, уколду алып, капельницаны алып туруп, анан болбой эле гиалуронду ичип бериптир дагы. Анан бир жумадан кийинчи эчтеке мындай таптаза, как будто эчтеке жоктой болуп басып кетиптир да.
Ошондо 2 белорон ичкен да подряд. Мен какшап айткам да силер деген үзбөшүңөр керек. Анан кийин эмне болду билбейм, элдер деген басылып калгандан кийин мени унутуп калышат да, ошентип унутуп калгам да. Балким Да. кайра алып ичип атам. Ошо ошондой аябай сонун немелер болгон да, тиги билборондон барган сайын. Муну деген азыр эмеген аябай жакшы болду. Бул запись деген тияка турат да. Эже сиздин эмеңиз вообще сонун экен, Эрке канжа. Мына ушундай көбүрөөк сүйлөп турсаңар эмегечи, карачы кандай сонун эмени айттыңыз. Бул жөн эле табылгыс. Менин балам деген азыр айтып калбадыбы, только белурон ич, башка эчтеке ичпе деп. А действительно мен уколда сайдырган эмесмин да, эчтеке кылган эмесмин. Только эле наружу сүйкөй бергем, снаружи ничего не помогает, оказывается. Только эле ичиш керек. Да. Ал деген не то, что помогает, эже жанагы эменичи, артында деген тизенин артында эмелер бар да, бездер бар да. Ошол жерде инфекция деген аябай инфицированный болот да, безичи, анан ошол оорутат да, ошол оорутат. Сөөктүн өзү оорубайт. Анан силер аякты алып барып эле ошону эле сүйкөй бергенде тиги өзү кыйналып атсачы, тигини көрдүңөр канчалык дагы күчөтүп байкушту тиги нагрузка кылыпчы жанагы бездерди тазалаш керек да. Ал деген бизден инфекция, кандан деген инфекцияларды чыгып калайт да, бактерия, вирустардычы. Аны болсо биз деген эме менен жана майлап сүттөгөндөчү байкушту тиги таптакыр оготор шишитип салабыз да. А еще ысыткандачы, жана ысытып салышат го. Ошондо мен жана реабилитациядан көрчүмүн. Биринчи деген кичине эле ооруп келгендер кийин талтактап момундай болуп баспай калышчу да. Анткени парафин алышат, тиги бир эменикин аялдыкын деген жөн эле момундай жоон кылып варикозун чыгарып салышкан да, тиги кечки ошол жакты ысытып жана лечение кылып. Анан көрсө деген ошондо ДЦП тиги небересин алып келишкен, анан дайыма регулярный ошол жерден 6 ай сайын алып атып деди да. Мен деген такыр карачы момунтип калбадымбы деп анан келген да. Анан эже эмне үчүн муну ысытып атасыңар тиги бул эмени деп мен ошондо сасудтарды момундай жоон өйтүп салган да, тиги момундай жоон болуп сырттан чыгып калган. Варикоздоручу. Анткени ысыта бер тиги ооруп атат десе, тиги эмеде больницада ошол эле да. Тигини ысыткан нерсе, парафинди ысытат, жана магнитотерапия менен ошол жерди кайра ысытат. Анан кийин тиги эмени коюп берет, бүт эле ошол жерде эле кечке эметип беришет. Тиги эмени аябай ысытып атып, тигини эмесин чыгарып салышканда, веналарынчы. Ушундай случайлар аябай көп да немедечи. Баягы больницадан көп көрөсүң да ушундайлардычы. Тиги артроздун үстүнө еще варикозу чыгып калган, анан башкасы эметип калган, еще деген алып анын үстүнө майлап сүттөшөт, койдун баары сүйкөшөт. Мен тиги эмелерди аксап басып жүргөндөрдү көргөндө ойлоп калам, жаш эле, менден жаштар аксап басып жүрүшөт да азырчы. Аябай көп да ушундай аксап басып жүргөндөрчү. Ошолорду ойлоп коем. Ушу белуронду ичип, белуронду билсе гана депчи. Эми биздин неме дагы эметип атат го, дагы бир топтор дагы кирип ичип атат го, азыр ичип баштады го. Ооба, азыр ичип баштады, бизде аябай жакшы. Анан ушул эмелергечи дагы деген биз ошондой элдерге деген кантип жардам бере алабыз? Мына бул эмени деген маалыматты эле жеткире бериш керек экен. Ошол мындай экен да, адамдар деген мындай экен, жана Истигнеев деген өткөндө айтып атпайбы? Бир укпайт экен да, бирок боо жеринде калып калат экен. Анан ал тиги больницага мага бүгүн азыр эле зум башталып атсачы, 15 мүнөт калган чакта бир келин отуруп албады кошуна. Могул эле биздин үйдүн артында жашайт. Баласы ДЦП. Анан деген жөн элечи ушунча карыз болуптур. Англияга барып иштеп келиптир. Ошо баласына эчтеке эмем калган жок дейт, мындай сата турганчы, машинеси сатыптыр. Үйүн деген салып аткан үйүн тиги кара шыбак менен отурушат. Бүтүрө албайчы, себеби ошо ДЦП балага кетти бүт барычы. А мен ошондо айткам да, сен деген сенде аминокислоты жетпейт да, жана противите. Ошону эме кылбайсыңбы десем, укпай кетип калган да. Анан Англияга барып келгенден кийин азыр эчтекеси жок да, анан азыр мага жазып бериңиз. Мен деген эмеген азыр алып келейинби акчаны, же эртең алып келейинби деп кетпеди. Көрдүңөр, ошондо 3 жыл өттү, 3 жыл бала 3кө чыгып кетиптир. ДЦП балачы. Эгерде ошону аминокислотанан мен айткам да, бул аминокислоты жетпейт экен. Мына опять эле кайра жана кемирчектер ДЦПны кыйшык эме болуп атпайбы? Ошол жака кайра эле тиги окусак, азыр тиги жана аппараттан көрүп туруп окусак деген жана миелиновый эме жетпейт экен. Миелиновый оболочка тиги эме нервтин эмеси болот деп постоянно какшайт го Татьяна Анатольевна, жана лецитин жетпейт депчи. Ошол жетпейт деп тиги жерде чыгарып бербедиби? Анан карачы, сенде такыр жетпейт экен, көп аминокислоты жетпейт экен. А мен кантип алсам болот муну деп анан жанталашып. Ушундай болот экен, карасаңар, мен тиги просто таң калдым да. 3 жыл өткөндөн кийин келип атат. 3 жыл өткөндөн кийин. Анан азыр жанталашып,
мени деген регистрация өткөрүп койгула, мен кайсы эмемени алайын, кантип алайын деп монтип жазып кетти, эметип кетти да азыр. Анан ошон үчүн жана маалымат эле бере бериш керек экен. Анан еще алар силерди карап турат. Эменичи ушул эме ошенткен айткан адамдарчы силерди мынтип карап турат да, биздичи наблюдать этип айткандан кийин ошол жана маалымат эле бере бериш керек экен да. Алар сөзсүз ушинтип келишет экен. Менде деген уже канчанчы случай болуп атат да, ушундайчы биринчи эметкенде кетип калышкан, анан кайра келип атышат. Кайра өздөрү сурап келип атышат да. Burada тигинин баарын кыдырып туруп келди. Ал деген мына эчтекеси жок калган чакта миллион карыз болуптур, элестетип келе. Миллиондоп карыз. Анан дагы деп атпайбы, азыр деген бир клиникадан Бишкектенчи 10 күнгө 100 000 төлөп лечение алат экен ошо балага. Ал жерде болгон эле аминокислота жетпейт тиги балагачы. Ал болсо тиги мен эч качан ичинен берип көрбөптүрмүн, витамин деп атпайбы, жалаң массаж менен немеге кетиптир профессорлорго. 100 000, 10 күнгө 100 000 кетет экен. Мен төлөп койгом алдын ала 100 000ди мен барып алышым керек лечение деп атпайбы, азыр миллион карыз болуптур. А бала эчтеке баспай эле турат немени. Мурда мойнун кармачу эмес, азыр деген ичине мойнун кармап калыптыр, бирок ошондо деле мындай эме отура албайт экен да, до сих пор үчкө чыкканда дагычы. Анан ошону аминокислоты берсе, туура неме кылса, ошол баладан неме болот эле да, бул дагы аябай чоң сабак да. Мына ошол балага тиги эмеси эме деп чыкты да, жанагы коллаген, именно коллаген жетпейт деп чыкпады. Коллаген это же прямой да, мына прямой мояктын коллагенин жана 100 000ге элестеткиле канча коллаген берсе болот. Ошону бүт бекемдеп салса болот эле да, мээсинен бери эмесинен бери жетпейт деп чыкпады. Дарика, бизде бир эжеке Москвадан келди да, анан баласын ошо инвалидностька чыгарып, бияктан чыгарып берет экен инвалидностькачы. Анан бизденкени кармап басат, бир 5-ке 6-га чыгып калган бала да. Анан ошонун телефонун алып койгом, сен менен бир сүйлөшөйүнчү, убактың болгондо депчи. Анан ошо эрек менен сүйлөшсө болобу? Болот, ал эмеген эмеси ДЦП болуш керек, тиги эме жана баспай ДЦП. Ал именно ДЦПга деген именно аминокислота жетпейт да, коллаген жетпейт. Коллаген деген жанагы флакондо эле берет экен да. Жанагы галинодон деген өзү нутрициолог, косметолог көп жолу эмесин унутпадыкпы, бул коллаген жөнүндөчү. Ошондо айтып атпайбы, 3-класс окуйт эди, кызыначы жанагы розовый коллагенди күнүнө 1 деле берип койт экен. Эмегечи элестеп келе канчалык жакшы кылып атат алчы. Аябай умница болот, өзү спокойный болот, буту колу немелери жанагы сколиоз болбойт ошондочу балдарда. Азыр деген каждый бала сколиоз каждый, потому что деген аябай таттууну көп жейт. Мен тиги эмеген могу биздин жердечи жанагы баарыңар эле билесиңер да, тиги Куликов бизге кичинекей бар болчу, мурда кичинекей деле эмес болчу, тиги эменин глобустун жанында Куликов бар болчу. Азыр килейген кылып Куликов ачып салды. Баягы жерде жалаң эле школьниктер отурат. Ошол коллагенди жууп салат экен да, коллагенди жууп. Байгүнү деген мага бир баланы эме жөнөтүштү да, тиги Татьяна Анатольевнага консультацияга жөнөтүп берди, мен эмесинчи элестеткиле тиги немесиндечи, моюн омурткаларычы, Татьяна Анатольевна айтпады, разрушается, кажется. Представляете, насколько коллагенди жууп атат. Ал эмне үчүн ошондой болуп атат? Себеби деген ал кола жана нитро ошону аябай ичип атпайбы балдарчы? Анан тиги бизден деген эменин баарын кальций, фосфор эчтеке калтырбай жууп салып атат. Ошол омурткасычы жөн эле мындай бырпырап атыптыр да. Элестеп келе эмеге. Анан ошону эми тиги профессорлор операция жасады болуш керек. Сурады, мен консультация кылып бердим, андан кийин унчукпай калышты да. Ошону эми операция кылганда тиги эмне болот эми ошого? Парализует ошону. Тиги сөөктүн өзүнүн сапаты жок болсо, алар барып ошол жакта тиги операция жасайбыз деп ошентип атышыптыр да. Ушундайларга мындай маалымат эмени берип, только маалымат эле бериш керек. Ошол балага коллаген эле бергенде, тиги балачы, анда жакшы болуп кетмек. Коллаген жок, тиги настолько жетпейт немесичи. 20дагы бала элестеп келе, жигит. 20дагы шейный позвонки разрушается деп тиги эмеге жөнөтсөм, Татьяна Анатольевна ошону жөн айтып берсе, мен көрүп алып эле эметип аткам, тиякты карап туруп анализдерин немелерин берген да, ошол жерден айтып бербеди. Инсулин резистентность жана таттууну, каны таттууда инсулин резистентность деп айтып берди. Ошол жанагы мен Куликовду көргөндөн бул далай канча кишинин убалына калат да, жанагы эменичи. Окуучулар ошол жерде эле отурат. Ошол эменин ичине кирсең, жалаң эле окуучулар отурат, тиги эме жеп эле. Таттууну жеп эле.
аябай канча кишинин эмесине калды да, тиги таттуу деген ошо эмени коллагенди именно эң биринчи душманы эме турбайбы, коллагендин, гиалурондун душманы таттуу экен да, таттуу. Ушуну тиги эмеге алсаңар болот да, ушул маалыматты мына могу азыр аябай жакшы эме запись коюп турбайбы, муну кийин колдонсоңуз болот. Сонун результаттарды айттыңар, аябай ашыгым менен сүйлөштүк, бүгүн сон болду баарыңарга. Жар болуп кетти. Кечиңер жакшы өтсүн, түнүңөр бейпил болсун, жакшы сау азаматсыңар. Маалыматты жакшы бердиңер, Айзадага да рахмат. Айзада аябай чоң Айзада рахмат. чоң рахмат. Айзада чоң рахмат, Аркыжа сизге дагы, баардык катышкандарга рахмат. Жакшы алыңыздар. Жакшы сагыла. Жакшы саулар баарыңар. Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна. Завершить конференцию для всех. Сохранить это.